Англис тилинин грамматикасын үйрөтүүдө интерактивдүү окутуу ыкмалары абдан натыйжалуу. Эгер грамматиканы жөн гана стандарттуу түшүндүрүү ыкмасы колдонулса, сабак кызыксыз болуп, окуучулардын кызыгуусу төмөндөйт. Бул сабакта comparative adjective же салыштырмалуу сынаточ темасын оюн жана активдүү тапшырмалар аркылуу окуучулар үчүн жеңил жана түшүнүктүү кылып даярдадым. Сабак учурунда окуучулар ар кандай оюндарга катышып, салыштырма сынатоочторду практикалда колдонушат. Грамматиканы оюн аркылуу үйрөтүү тез жана оңой өздөштүрүүгө жардам берет. Мындай ыкма сабакты кызыктуу, жандуу жана натыйжалуу кылат. Мисалы, интерактивдик метод катары вакуум балкасы колдонулду. Бул ыкмада окуучулар вакуум балкасынын жардамы менен сүрөттөрдү же сөздөрдү тандап алып, карточкада көрсөтүлгөн эки задаточтун негизинде сүйлөм түзүп, аларды сүрөттөп жана грамматикалык эрежеге ылайык салыштырышты. Бул методдор окуучулардын ой жүгүртүүсүн, сүйлөө көндүмдөрүн жана салыштыруу жөндөмүн өнүктүрдү. Ал эми ушул эле сабакта мен интерактивдүү оюн ыкмасын колдонуу менен окуучулар даярдалган аквариумдагы балыктарды магнит укуруктун жардамы менен кармап, алардын ичинде жашырылган сынатоочторду алышты. Андан соң алынган сынатоочторду доскага жазып, грамматикалык эрежеге ылайык салыштырып, оозеки айтып беришти. Бул ыкма сабактын практикалык жана бышыктоо бөлүмүндө окуучулардын активдүүлүгүн арттырды. Натыйжада окуучулар comparative adjective темасын практикада активдүү колдонуп, теманы жакшы өздөштүрө алышты.